архитектураларды бизде ошол кемчиликтери мынакей жана айтып атпаймынбы ушунун баарын тең эске алышыбыз керек. Урмат менен чечип алабыз. Жоош бала жакшы болот деп. Хорошо дейсиз. Жоошун көрсө, жоону көрсөтөсүз. Элдин баарына үй бериш үчүн дагы 10 жыл тынбай салсак, ошондо гана жетебиз. Мактанып каламын го деп коркуп атам да ушул. Мактанып көрчүмүн, брат. Жалпы жонунан канча объект салдыңар 2021ге чейин? Кыргызстанды сиз эле кургансыз го. Анан эмнеңиз чаап калыптыр, каяңыз? Билбейм каяктан. Кооз эмгектериңиздин бири жанагы Сүмбүл банясы деп ойлойм да, сырты башкача. Мистер Карбаев. Карбаев. Керамогранит турса эме кылсалат, шуап салат. Акчасын аяп жана айткандай, акчасын аяп шуап. Тетиги жана жылмооздай кылып жасаган архитектор деле калыш керек да. Саясатка чоп потерял дейбиз. Эмне бар дейсиңби? Отказ берип салганбы? Барбай болду. YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы кызыктуу каарманым бар. Бишкекте эң сонун кооз имараттар бар, бирок алардын долбоорун ким чийет, архитектору ким билбейбиз. Бүгүн биз Кыргызстандын дагы бир сыймыктуу, таланттуу жигити менен тааныштыргым келип турат. Жүрүңүздөр. Кандайсыңар? Жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Куш келипсиңер. Куш келдик, байке. Мен сизди аябай мактап, укмуш, таланттуу, аябай жаш архитектор деп тааныштырбадымбы? Татат келди. Эми аракет кылабыз эми ошого татыктуу болгонго эми. Сон бул бизнес борборунун долбоорундагы сиз чийгенсиз. Ооба. Анан качан чийдиңиз, эмне кылдыңыз эле биякта? Бул проекти мен 2017 баштап 2019 курулушу башталып 2018 курулушу башталып, былтыр жаңы жылдын алдында бүткөн. Сон Өзү 10 кабаттуу бизнес борбор деп аталат. Бул офистик имарат. 10 этаж, жанан крышасында дагы өзүнүн бир рестораны болот. Биринчи кабатында дагы өзүнүн киргенде азыр көрсөтөм. Ичинде рестораны бар, кафеси бар, кофейнясы. Анда кызыктын баарын дагы эметип айтып берем да азыр. Эмнеге мындай башкача бул немесин Мондай чийип атканда эмнени ойлондуңуз эле? Келиңиз мондай кылып туруп айтып берейинчи. Идея бул фасадчы. Мен көп чет өлкөлөрдө жүрүп мындай эме сиңип калат да анда. Бир Кыргызстанга барганда бир объект ушуну колдоноюн деп ушуну ойлоп каласың да. Анан бул стиль, анан эффект берүүчү фасадтардын ичине кирет да. Бул перфорированный фасад деп коет атайын. Бул терезе менен тиги фасадты кандай иштеп чыкканын биздин оюбузча жакшы эле болду окшойт деп ойлойбуз. Мына элдин баары эле айтат, суктанып жакшы кылыпсың. Кара болуш, эмнеге кара? Мындай скромный стиль болуш үчүнбү? Башында деген Бизнестен. Бул деген уже акыркы варианты да. Биз 25 вариант жасадык бул фасадтычы. Аябай детально иштедик муну. Ийне жибине чейин ар бир тетиги такалып атпайбы эки панель. Ошолдун баары чертеж менен бири-бирине аябай туташтырышкан, аябай кичине оор да. Бул ар бир биздин архитектор ошо чогуу болуп мындай аябай детально иштеп чыктык да. Анан эмнеге 79 экен? 79 бул көчө, Исанова көчө да. Анан катардагы тиги адреси 79га туш келип калып атпайбы? Анан проекттин баары тең бизнес центр Исанова 79 деп атып, ошол калып калды да. Анан тиги клиент дагы жакшы звучит 79 цифра менен да. Башка жок го мындай цифра менен офистер жана. Мен оюмча аябай жакшы идея деп ойлойм. Мен аябай нумерологдор менен аябай бул жергечи. Бул жерге курулушту жүргүзүү үчүн документациясын 2 жыл жасабадыкпы.
иттей бар. Көрдүңбү, участок кичке да, узун да. Көбүнчө кишилер ойлоп тур да, мында бул жерге эчтеке салганга болбойт деп. Анан Өз баары тең бул жер калып калганда эч ким албайт. көз жазында болгон экен да. Эч ким да, бул жер алынбайт, салынбайт, эчтеке сала албайсың деген эме болчу да. Анан бир заказчик келди, ошо. Анан мен архитектор жана айтып атпаймынбы, задачасы закон менен чогуу, нормалар менен чогуу, имаратты туура отургузуп, жайгашып, залакасын келтирбей эч кимге анан жайгаштырыш керек да. Бул жерлерди да издейсиңерби өзүңөр? Жок, жерлерди биз клиенттер айтат да, момундай жерим бар дегенде, уже биздин задача посадка деп коет, жайгаштырганы. Итте эме да, бул бир оор маселе, бирок норманын баарын сактап, жайгаштырып, ушундай этаждаш момунча болуш керек. Биякта бүт баары эметилет. Жөн эле 10 этаж болуп калбайт. Жөн эле 8 этаж, жөн эле 12 этаж эмес. Баары ушуга расчеттолот. Ошонун баары тең эсептелет да. Бул эми азыркы шаардагы эң современный, эң заманбап фасад деп айтсак болот бүгүнкү күндө бизнес центрлердин. Муну дагы уже копировать эте баштады. Бул эң үстүңкү чатырында жүрөбүз азыр. Азыр ошол бул 11-этаж эме бизде эме деп айтылат, эксплуатируемая кровля дейт, мындай иштетилчү эме да, чатыр деп койсок болот. Биякта азыр проект боюнча биякта чакан, жакшынакай жанагы кечинде келип отуруп эс алган бир ресторан болот, жакшы. Эми биякта кечинде аябай жакшы эме, күндүз деле жакшы экен мындай. Кечинде дагы мындай, монун баары тең жаркырап, сонун көрүнөт, вид жакшы көрүнөт да биякта да. Тиягы дагы ачык. Ошондой. Бияктан эми задачасы бул кичине застройкалар болуп калбадыбы? Могу салынып кетти, мисалы. Жакшы эме бар болчу да мурда. Панорама. Тоонун көргөн, Сонун көрүнүш ачылганда бул тозуп калып атпайбы? Ушул архитектураларды бизде ушул кемчиликтери мынакей жана айтып атпаймынбы? Ушунун баарын тең эске алышыбыз керек да, негизичи. Жаппай, мындай проект ошон үчүн мындай алдын ала эсептелет да ошол. Ошондо сиз бул архитектуралык кесипке Кыргызстандан гана мындай билим алып ээ болгон жоксуз да, Ооба. Башка жактарда да окудуңузбу? Мен окууну бүтүп, ушул КГУстага тапшырып калдым. Эмне болуп тапшырып калдыңыз? Каяктан чыкты талантыңыз? Эмнеден улам келип чыкты бул нерсе? Мен атам өзү курулушчу да. Көлдө курулуш тармакта иштеп, азыркы күнгө чейин иштейт. Бүгүнкү күнгө чейин мени мага эң сабал мындай кеңешчи киши да, эң жакын атам. Көп нерсени аябай туура түшүнөт, туура демилге берет, туура күч берет. Муну кылбай эле кой, муну кылба деп дагы сунуштарын айтат да. Атам ошол өзү курулуш тармакта жүргөндө, сен балам эми тиге жарабайсың, буга жарабайсың деп тамашалай берет да. Мен өзүм медик болгум келчү да. Мен кардиохирург болгум келчү да, мындай кыйын хирург болгум келген да негизи. Жакшы го ал дагы, мындай жакшы врач. Мындай жакшысын деп ойлочумун. Анан ага дагы тапшыргам мен. Андан кийин эмеге тапшырдым, КГУстага ошол эле жылы, 2001-жылы. Анан атам экөөбүз келдик окууга, тапшырдык. Окууга келсек мындай болот атпайбы? Тиги экзаменационный комиссия деген болот го. Келип документ тапшырып коюп кетип калабыз деп атканбыз да. Келсек, атам экөөбүз келсек эме болот атпайбы? Когда экзамен десек, уже идет деп атпайбы? Кокуй. Эмне кылыш керек десем, карандаш, резинка, ручка тигемелерди, линейкаңарды алып алып кире бергиле дейт. Сразу катталып туруп кирдим. 2 күн сүрөт тарттык, композиция деген болуп, архитекторлордун экзамендери ошондой да. Мындай Сократтын башын коюп коет, же Аполлондун башын коюп коет, анан тартасың. Шыгыңыз бар беле? Бар болчу. Бар, шык жакшы эле. Сразу эле тарттым, аяктан 4 балл алып турмун. Андан кийин композиция деп коет. Фигуралардан өзүң ойлоп бир нерсе эме фантазияңды жазып, фигуралардан эме түзөсүң да, форма.
Андан тышкары Чечениядан экзамен алат, анан кыргыз тилде, орус тилден алат. Анан ошо тапшырып коюп кетип калам. Кетип калсам бир жумадан кийин эле жыйынтыгын айтып калыптыр. Өттүңүз дейт. Анан ошо менен келдик. Окудук. Окуп баштадык. 6 жылда биздин архитекторлорго 6 жыл окудук. Анан ошо эмеде жашадым, КГУстан общежитиясында. Аябай жакшы. Мен мурда тиги апам ойлочу да. Общежитияда жашат десе эле эме депчи, мындай ууру токмок жеп, өзүнүн продуктусун алдырып эле уштап, жүдөп эле армияда эле көргөн да. Анан мен айттым, мен общежитияда жашайм десем, эми өзүң бил дейт. Анан жашадым, ошо общежитияда жашап аябай жакшы да. Негизи колдон келсе студенттин баары эле ошол общежитияга окшогон мындай эмелерде жашаса жакшы да. Анткени чет өлкөдө жана Гарвард, Стэнфорд деген көп окуу жайлардын өзүнүн общежитиялары бар да. Негизи университеттин жатаканасы дагы билмеген менен аябай дух берет окууга. Ошол жерде жатып окуган менен, анткени биздин архитекторлор 4-этажда жашачубуз, бүт архитектор болчубуз. Кээде чогуу тамактанасың, бүт бар, бири-бирибизге жардам бересиң. Тиги карандашың жок болсо тигинен аласың, тиги анан проект чийип атсаң, келип кошо, эмне чийип атасың деп көрүп, кээде жашырасың, көрсөтпөйчү проектти дагычы. Ошондо дагы жакшы. Анан тиги 5-курста эмеге катышып калдым. Италияда конкурс болуп калды. Заявка берип койдум. Анда деле эч кандай эме жок да, мындай. Утам деген ой жок. Жөн эле берип койдум. Бар эле болду. Болсо болот, болбосо жок да. Анан заявка берсем, 8 бала заявка бергенбиз. Жок, 30 бала заявка бергенбиз, Италияга жөнөттүк. Анан бир 2 жумадан кийин чакыруу келип калыптыр. Мистер Карбаев. Өзүң болбосо студентсиң, общагада жүрөсүң. Мистерсиз. Мен агайларым да шок болду. Тебе выбрали дейт. Ошо 30 кишинин ичинен сиз делеби? Жалгыз элеби? Жок, экөөбүз экенбиз. Экөөңүз кеттиңиз. 30 кишиден экөөңөр кеттиңерби же 8 кишиден экөөңөр кеттиңер? 30 кишиден 8 киши тандаптыр. 8 кишиден 2 киши бармак болдук да. Анан эмнеңиз жаап калыптыр, каяңыз? Билбейм каяктан. Мен каяктан сураганда жок болду барыпчы. Эмнечи мени чакырдыңар депчи. Барып калып. Мындай да эми даярдыгычы. Ошо агайларым ага чейин кызыкпай аткан да менин жөнүндө. Мамиле жок да. Анан тиги виза алып эметип баштагандан кийин агайларым ага чейин барып келген Италияга. Урмат, аяк момундай. Даже кайсы автобуска түшөргөндөн бери айтып берди баягы. Жакшы экен, өзүң баягы учуп жүргөн агайларым сага жанталашып жардам берип атат. Анан 5-курста учуп кеттик. 3 жума жүрдүк. 1 жума даярданасың, окуйсуң. 1 жума конкурска даярданасың. Конкурска катышканы бардыңар да Италияга? Конкурска катышканы бар. Анан конкурска катыштык. Аякта деген Европанын бүт өлкөсүнөн келет. Бүт. Менин командамда, мисалы, Англиядан бир кыз, Польшадан, Франциядан бир бала, Украинадан бир бала, Чехиядан бир кыз, 8ден команда түзүлөт да. Команда менен утасың да аяктачы. Анан задание берет. Флоренция деген шаар Италияда аябай тарыхтуу, архитектурага бай мурдакы эме да, шаары. Бир жума исследование города. Адамдын архитектурага мамилеси, архитектура жана адамга кандай мамиле кылат деген маселеси бар да. Влияние архитектуры для человека и человек как влияет на архитектуру. Исследовать эттик, сүрөттөрдү тартасың, композиция жасайсың. Анан аяктан биз деген эч ким эметпейт, баардык Европа компьютерге өткөзүптүр да. Мен компьютер эчтеке билбейм. Карандаш менен бир азы билем эми мындай, биякта иштеп жүргөн үчүн, бирок алар жана крутой графический программалар менен өздөштүрүп алыштыр да. Мен баягы кыргызчада алып чыктым да, кагаз сатып алдым. Магазин издедим. Батман сатып алдым. Батман издедим. Флоренцияда элдин баары отурат деги компьютердечи, ноутбуктарда. Мен талаада жүрөм. Канцелярский магазин издепчи. Тапсапчы. Бир күн кетти анан, бирөөдөн сурап таптым анан. Элдер жанагы
акырын тыныч эле иштеп атса мен баягы так тук кагаз түшөт, бир нерсе түшөт. Анан ушу кагаз алып келип анан макет жасай баштадым. Ух ты. Биз анда макет аябай көп жасачубуз. Макет. Анан жанагы шаардын биздин исследованияны мен макет түрдө жасадым да. Макет жасап, макет деген бул аябай түшүнүктүү болот да, жана 3D эме болот го, ал деле керек. Бирок макетте адамдын подходун, иштеген жумушунун көз карашын макетте аябай жакшы чагылдырып коет да. Дүйнөдөгү эң кыйын архитектордун баары бүгүнкү күнгө чейин макет жасап иштешет. Ох. Анан мен ошо макет менен ушу жеңип кеттик да биз. Биздин макет ушу командага аябай Кайфтын баарын бузбай айтпайсыңыз. Анан бул аякка кирбей жеңгени кое тургучу анан мындай жасадыңыз, анан көрсөткөндө эмне дешти? макет жасадык мындай жасап. Андан тышкары компьютерден да жасадык, Photoshop, Corel деген программабыз бар, ошолор менен жасап баарын даярдадык. Анан презентация болот да. Ошол жерин. Презентацияда баары кычырап келет. Мындай компания өз группалары менен сүйлөйсүң. Анан бирөөлөр чыгып сүйлөштү, тигил жаган биз чыктык. Анан чыкканда эле мен ортого макетти койдум. Макетти койгондо баары тең эме да, в любом случае эме что это такое дейт да. Бул эмне дейт. Анан бер жакта англичанка Мэри М деп койчу, ошол чыгып презентация кылды да. Мен макет жөнүндө айтып бердим да, экөөбүз чыгып сачта кылдык. Анан ал англисче презентация кылды, мен ушу макетти айтып эметкенден кийин жюринин баары тең аябай эмеге таң калды да, жумуштун подходуна. Буга чейин мындай эч ким жаза элек болчу дейт. Баары тең эле ушул PowerPoint'тан презентация кылып алып эле сөттөрүн чагылдырып коюп эле мы так думаем, мы так видим деп эле кетип калчу дейт. А силер болсо ушу макет жасадыңар, андан тышкары көп исследование жасадыңар. Ошон үчүн деп бизге экинчи местаны берген. Сон. Биринчи местаны болсо аябай Франция менен Украина алды да. Алар болсо аябай катуу даярданыптыр. Ал музыка өзүнчө эле целый оркестр менен келиптир да. Аябай жакшы даярданыптыр. Алар менен да дос болуп жүрөбүз, бүгүнкү күнгө чейин катышып эметип турабыз. Анан бизге экинчи место берди, диплом берди, жакшы сыйлыктарды берди. Римге музейлердеги бүт баарына бекер жанагы ваучер деп коет, киресиң бүт ошонун баарын алдык. Анан Кыргызстанга келгенде мындай абдыракаттуу болуп калдыңарбы? Шалдыраңдап келдиңерби? Тиги Италиядан учуп атабыз да, мен Римден учуп атабыз. Бүт шаарды кыдырдык. Флоренция, Рим, Венеция, эмен баары тең кыдырып анан самолеттен учуп, анда Turkish менен учуп келесиң через Стамбул. Анан учуп келип мындай вроде жакшы эле салым кылып келдиң да. Салым кылып келип анан офисча кирип жатып алгансың да. Эчтеке болбогонсучу, как будто чоң балдар келип атпайбы тиги. Италиядан ушунча келип анан жатып аласың. Эмне кылайын? Дальше оку да кайра эле. Ал эмне окуйдуңузбу? Анан окуйсуң деп анан ошо эметип. Анан тиги эртеси агайлар чогулуп, куттукташып, анан менин сүрөтүм азыркы эме дагы деле тиги архитектура кафедрасында илинип турат. Мындай жанагы Пизанская башня деп коет. Ошону мындай түртүп турган сүрөттүм, ошолорду азыркыга чейин илип коюшуп өткөндө барсам да турат. Бир четинен сыймыктанасың. Анан ошо айтайын дегеним, архитектор болуш үчүн бысмылда дегенде эле Италияга барыш керек. Анткени немелер көп да, имараттар. Италия аябай архитектуралык өлкө да. Баскан тургандын баары музей, жана силер айтпайсызбы? Шаар ичи көзөмөл. Италия мисалы Париждегилер эс аласың кадимки ошо архитектурасында жүрөгүң ток болуп, ички дүйнөң мындай ыраазы болот да. Аябай рахаттанасың да. Ох дейсиң да, биз дагы ошондой акыбалга шаарды алып келишибиз керек да, негизи мындай суктандырган. Эки жакта жүргөндө мындай депчи мындай. Мисалы Бакуну эле айтсак, бүгүнкү күндө фасадтардын баарын атайын туристтерге чакырыш үчүн бүт жасап чыкты. Бакунун жанагы основной көчөлөрү бар өзүнүн. Набережный, анан берки бүт сонун кылып, Франциядай кылып жасап коюшту. Алак деле баягы Советтер Союзунда бизде баарында эле бирдей салынган да бул үйлөрчү, бирдей стилде салынган. Алар кайра ошону башкача кылып жасаштыбы? Фасадтыгы отделкаларын кайра жасап. Отделкаларын эле? Почти мындай айтканда алар экинчи Париж жасады да. Бизде ошондой максатты көздөшүбүз керек да. Биз дагы эки күч менен эле шаардын
өзгөчө маанилүү көчөлөрдүн могу Чүй проспектини, Айтматов, Киев, Советский, Акунбаева, Жибек жолунун фасадтарын баарын тең бир атайын закон кабыл алып, ошондой кооздук архитектура жараткан имараттар турсун деген эме кылышыбыз керек да. Эгер сиз жакшы үй салсаңыз, жанына бирөө тепейтип бир нерсени салса, ал сизди мактаган менен бери жак менен тиги кемтитип салат да. Ошон үчүн баары тең комплекста каралып, фасад деген бул деген жеке эле тиги салып койгон куруучу же клиенттин үйү эмес. Фасад деген бул шаарга тиешелүү кооздук уже. Шаарга карайт. Шаар үчүн жасап атасың. Ошону билишибиз керек да, мындай меники, сеники деп эле бул шаарга кылып аткан чоң салым болот. Бул эске каларчу, тарыхта каларчу нерсе да. Жакшы кылсаң бул 50-100 жылчу имарат болуп калышы мүмкүн ал. Бул жакшы терапия да берет да. Башка өлкөлөргө барганда эми ошо архитектурага суктанып, эски архитектуралоо, классикалык архитектуралоо, современный архитектура. Мисалы Лондонго барганда, аякта классический Лондон бар и современный Лондон бар да. Экөө бири-бирине карама-каршы келбейт. Экөөнөн тең рахатты бирдей аласың да. Эскисинен дагы, жаңысынан дагы. Кандай эмнеден илхом алдыңыз, эмнеге таяндыңыз же заказчиктер ушундай жасап бер дейт, ошого карата эле кыласызбы? Заказчик менен отуруп сүйлөшкөндөчү көп жолугуп сүйлөшөсүң, анан мындай бир нерсени туурабаганда идея ойлоп табабыз да. Анан ал киши менен отуруп көп акылдашып, эмне жок, эмне бар Бишкекте, кандай проект жетишпей атат, кандай проект менен өзгөчө боло алабыз деген принцип менен анан ушундай английский стилде клинкерный кирпичтен жасалган үйлөр жок экен да Бишкектечи. Мындай эсептесек азыркы күнгө чейин жок да. Салына элек да мындай эми акырындан баштап атышат да. Анан биз ойлонуп, анан ушундай английский стилде проектти жасайлы деп чечкенбиз. Буюрса проектти гана 3 жыл мурун чийип бүтүп, азыр уже көрөт керек, салынып бүтүп калды. Өзгөчөлүгү? Өзгөчөлүгү эми бул мурда чоң комплекс болмок негизи, Манчестер деген комплекс болмок. Анан бир шарттарга байланыштуу азыр ушул комплекс салынып атат. Бирөөсү 12 кабаттуу. Мунун эми өзгөчөлүгү өзү материалда. Бул немецкий клинкерный кирпич деп коет. Бул плиткасы мондай. Атайын Кайсы, ошолбу? Атайын мынакей мондай. Бул аябай клинкер деген бул аябай бышык. Анан качественный бул деген түшүндүрөт да. Сапаттуу, сапаттуу аябайчы. Сиз буларга чейин кийлигишесизби, мындай сүрөтүн эле чийип коюп эле? Жок. Тарсылдатып өрбөйсүзбү? Көбүнчөсү ойлойт, чийип коюп элечи, бирок биз бүт клиент менен кошо материалды аябай чогуу тандайбыз. Бири-бирибизге сунуштайбыз. Моуну колдонолу. Моуну колдонсок өзгөчөлөнөбүз. Муну колдонбосок болбой калат. Бул көп спорго айланат да негизичи, бирок биз архитектор катары, мисалы, биздин бияктагы партнерубуз бизди аябай колдоп берди да. Урмат, мынакей идея сеники, жаса, кандай материал, биз көрөлү деди. Биз проектти жазадык. Анан проекттеги негизи көп этаптан турат да. Анан кечки эскиз жасайсың, тигин жазат, анан ушундай эмеге келгенбиз. Биякта атайын мынакей английский тиги терезелери, биги эмедеги ак терезелерчи атайын. Тетиги паласалар, кондиционер койгон жерлердин баары тең атайын мындай. Ушундай кылып жасалган да. Ал жакта кондиционерлер турбайбы? Ушундай. Могу эменин баары тең. Тиги астыңкы этаждарда Англияда ошол белый мраморду көп колдонот да. Ошон үчүн биз атайын заказчик немесине карабай, момундай белый мраморду табыш кыйын экен. Эмнесине карабай? Границалар баары жабылып, азыр келди, пока жетет. Айтты да бул деген кымбат дегенди да, Кымбат бул. Анан көп сүйлөп элечи деген жокпу кожоюну?
башка эле кылгылачы деп. Жок. Биз бияктын кожоюну наоборот ошол подходту сыйлайт. Качествоны мындай өзгөчөлөнүп тургандычы. Эми кичине акчасы кымбат болсо дагы зато бир эмеси бар да мындай. Өзүңөр көрүп аткандай өзгөчөлөнүпчү. Биякта ошо бул клинкер дагы азыркы күндө аябай эме кымбат материал булар. Оңой менен мындай эметишпейт да заказчиктер ошол жагынан. Ал биякта мынакей ушундай жакшынакай үй болуп келатат буюрса. Биз жазда бүтүп калат го дейм баары бул комплекс бояктын благоустройствосу, жакта детская площадка астында паркинги. Анан бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү инновационный технологиялар бар да, мисалы отоплениячы. Эмеден крыша коюлган. Ничего себе. Башка Бишкекте Шератон деген отель бар го. Ошого мурда коюшкан, бирок алардыкы билбейм. Биз атайын ушу газовый котельныйды крыша койгонбуз. Дейт крышада атайын специальный эме жасалып, мындай блок котельныйга. Ошол жактан ысык сууну дагы отопление ошо газ менен жылытып берет да. Ошондой методдор менен биринчи жолу жасалды ал дагы. Биз жасагандан кийин уже көп строй компаниялары, кимдер баары тең уже колдоно баштады ошо технологияны. Бул технология бул экспертизадан Кыргызстанда пока биринчи жолу өттү да. Урмат байке, вот сиз чийип бердиңиз, жасап бердиңиз, бирок сиз каалагандай эмгегиңизди жасап, сиз элестеткенде кылбай койсо, ошондой да мүмкүнчүлүк барбы? Ошондой болду беле? Андайлар көп болот да. Мисалы бүгүнкү күндө мисалы биз проектти жасайбыз, авторский надзор деген бар да. Биз бияка мынакей монтеп келип, курулушту дагы заказчиктен тышкары биз авторский көзөмөл кылабыз. Анча-мынча кыйшайса, бир нерсе проект бузулуп атса айтабыз. Негизи проект менен салынат да бүт. Проекттин планы ошол туура болот да. Курулуштук эмес. Ошон үчүн проект менен оңдоп, анан проектти салыштырмалуу стройкага айландырабыз да. Курулушту жасап коюп, анан кайра проектке келбейчи, проектти тууралап туруп. Анан көп кээ бир эмелер бар, заказчиктердин мисалы укпай коет да. Өз билгенин башташат да. Кээ бирөө түшүнбөйт. Мейли деп коем да. Укпай жүрө беришет, анан бир күнү барсаң фасадты тиги эме керамогранит турса эме кылып салат, шубап салат. Акчасын аяп, жана айткандайчы, акчасын аяп шубап, анан ушундай утепленияларды, бир нерселерди азайтып, ушундай өз каалаганы терезелерди мисалы мындай подоконник полго чейин болуп турсачы, мисалы ат пол болуп турса, эме да, көтөрүп салат. Өз каалагандай кыла беришет да, анан кат жазып коебуз агачы, бир жуманын ичинде устранить ушундай эмелеңерди кетиргиле десек, укпайт. Сүйлөшүп алабыз деп ойлойт да мисалы. Анан урмат менен чечишип алабыз. Жогушпала, жакшы болот депчи. Хорошо дейсиз. Жогушун көрсө, жоонду көрсөтөсүз да. Деге анда чакырып алып айтасың. Биринчи эми дипломатический жол менен түшүндүрөсүң. Жигиттер, өзүңөр салып аткан үй момундай. Азыр мен дагы ызычы кылсам, анда уят болосуңар. Баарыңар тең анан кээ бирөөлөр уже ошондон кийин уже эме сезгенип калышты да. Анан укпай калган жанагы жасап салгандарды сыйрытып атам кайра. Фасадтарын. Анткени сиздин мындай немеңизге доо келет да, абдыракатыңыз. Сөзсүз да эртең айтат да, урмат, биякта тигинде мындай как это деп, анан ошон үчүн фасадтарды, жана утеплениялардын кайра чечтиртип, анан эмелери бар. Жакшы жанагы өзүнчө эле мамлекеттик жумуштагыдайчы, акча прилагать этет да. Чечпей эле коелучу деп. Ушуну эле кол коюп бериңиз, ушу менен эле принимать этпейлиби дейт. Канча берген атасың дейм да. Канча, 10 миңби, 20 миң долларбы деп айтам да. Билбейм байке дейт. Давай. Ошол акчага лучше фасадты кайра жаса. Жана краскасы мен лично өзүм алып берем деп келди, аларга тийишип коем да. Жок дейт. Анан 2 жол келет. Жазап атышат кайра. Өздөрү түшүндү да. Мындан кийин мен айттым, менин проект эмес. Өзүңөргө ушундай подходту жасабагыла. Элдер эртең квартираны алган элдер эмне деп ойлойт? Проектти мынтип коюп салганыңар мындай, анан эртең урмат күнөөлүү болуп калат. Бул жакшы жасаганда сыймыктанасызбы? Өлө сонда өзүнчө эле жыргайсыз да, балаңыздай да. Өлө, баладайдан сыймыктанасың. Ички дүйнө мындай, ыраазы болгондой болуп сонун да мындай. Ичине
колдон бир нерсе келип аткандай болуп өзүңдү баалап эмет кээде барктанып ооба деп мен жасагам деп эметип каласың. Жакшы мындай эми бүт эле биздин проектлердин баарына биз дагы мындай эме кылабыз да. Жана чампалаганга биз эме мен ошого уруксат бербейм да, өзүмдүн балдарымда дагы биз детально бар проекттин баары тең. Эми ийне жибине чейин дебейин, бирок максимально эмесине чейин чийип, ошону карап размерлеринен бери контролдойбуз да. Мисалы бул проекти бул өтө детально жасалган проект да, мисалы. Ага көп убакыт керек, ресурс керек да. Бирок болбой жасадык да, канча жолу кээ бир жерлерин өзгөртүш керек болуп калат. Ошолордун баарын тең оңдоп атып, мына бүгүнкү күндө көзгө басарлык жакшы объект болуп келатат. Сиз мындай кооз долбоорлорду жасайт экенсиз да, бирок мындай архитектор катары атыңыз чыгып, архитектор катары атыңыз таанымал болбогон үчүн сизге мындай неме эмеспи? Таарыныч болбойбу? Ошо акыркы күндөрү ошону ойлонуп калдым. Өткөндө достор менен отурсам, жанагы баняда отурганбыз. Сүмбүл деген баня. Ошо сен жасадың беле дейт да. Ооба. Анан тиги жанагы бизнес центр, Манчестер турма сен жасапсың дейт. Бүт баары сен жасадың дейт. Ооба, мен жасагам. Биздин компания жасаган. Мен архитектормун ошактын. Ушинтип эле жөнөкөй болуп жүрө бересиңби дейт. Эмне кылыш керексиң? Кичине айтпайсыңбы өзүң жөнүндө? Мындай мен жакын сенин досуң болуп, мен билбейт экенмин дейт. Андан кийин андай болсо мына деп туруп анан мындай чыга баштадым. Бул шайлы шылтоо болуп калды да. Буну жасай деп жүргөм негизичи. Достор айтып аткан кичине өзүңдү эми антпесе айтпасаң билинбейт депчи. Биз эми баягы соц тармакта өзүбүздүн страницабызда көрсөтүп коебуз, бирок ал массава тарабайт экен да. Ооба. Азыр болсо кичине өзүбүздү да көрсөтүп, мынакей эми курулган үйлөр көп болуп калды, азыр дагы көрсөтөм. Сон немелер бар, объектилер. Анан кичине өзүбүздү дагы биз эметип койсок, эл таанып калсын деген ой ушул. Мындай бизди биле жүрсүн да, биз эмне каякта жүрөбүз, эмне иш кылып атканыбызды деген ой. Туура, эмгек бааланыш керек. Мен талантыңызды көрүп, ар бир баягы көрсөткөн долбоорлоруңузду чийген чийимдериңизди көрүп аябай суктанып, ай деп атпаймынбы, таланттуу архитекторлор бар экен, бирок эмнеге аты чыкпайт, эмнеге таанымал эмес, эмнеге биз ушул таланттуу кишилерди алып чыгып сыймыктана албайбыз, белгилей албайбыз деген нерсе ичимде калып атат да. Сонун башка дагы кандай өлкөлөргө бардыңар? Каяктан окудуңар? Эмне кылдыңар? Билим алдыңар? Эми баягы Италиядан кийин баягы эмем калып калды да баягы. Эр күч. Дагы мындан кийин чет өлкөгө чыгыш керек деп өзүмө умтула баштадым да. Андан кийин Италиядан кийин эми берки бул Турцияга барып аттык, мындай жакын өлкөлөргө, Бакуга барып аттык, Азербайжанга, Москвага барып аттык. Бирок андан кийинки чоң сапарым бул биринчи сапар Америкага болду, Нью-Йоркко. Атайын архитектурный семинарга бардык. Кыйын архитекторлордун офисине отуруп, чай ичип, жумушун көрүп, алардын жумушка берилген маанилүүсүн байкап, кандай чын жүрөк менен өз жумуштарын сүйгөнүн көрүп, өтө ыраазы болуп, ошол дагы архитектор болгонго түрткү берет экен да. Аякта 2 жума жүрүп келдим Нью-Йорктон. Аяктан келип, анан Японияга кеттим окууга. Японияда жанагы өтө сейсмикалдык өлкө да ал. Менин оюмча дүйнөдө Япониядай андай сейсмический өлкө жок го дейм. Анан ошо атайын ошо окууга бардым. Строительство и архитектура особо сейсмических зонах деген. Аны окудук. Японияда ошондой кандай зданияларды, имараттарды курганда сейсмикалык аябай. Ошону окуп келдик Япониядан келип. Анан ошондон кийин эле башталды чет өлкөгө чыкмай. Андан кийин Сингапурга бардык, көп Англияга, Францияга, кайра Италияга, Европага, дагы кайсы өлкө. Көп эле бүт архитектураларым барын изилдеп келген турбайсыңарбы? Ошо Австралияга жете элекмин, Бразилия өлкөнө. Калганына бардык. Андан кийин 2018-жылы бияктан бир конкурска катышып,
по воле судьбе деген сыяктуу да ошол. Анан Америкага кайра 1 айга окууга кеттим. Ал уже энергоэффективность. Бул имараттардын кантип энергия сактап имараттарды куруу боюнча да. Мисалы, жаандын суусун колдонмой, күндүн энергиясы менен ушундай технологияларды өздөштүргөндөн окуп келдик. Колдонуп баштадыңарбы биякта? Биякта колдонуп баштадык уже. Азыр бир проектти жасап атам, мисалы, аябай жакшы мектеп. Буюрса азыр айта албайм. Азыр проектин жасап атам. Бул Кыргызстанда аябай эң жакшы мектеп болот деп эсептейм. Бул ошол мектептин ичинде жана Америкада окуп келген технологиянын баары тең кирип атат. Бүт, даже канализациясынан бери переработка, жаандын суусу, кар, күндүкү, тепло, энергия бүт баары тең ошо атайын бир раздел бар, момдолгон китеп, энергоэффективное здание, ошону колдонуп атайын. Алар заказчиктер англичан менен американецтер. Тек заданиясы момдай. Өзүнчө эле том китеп экен. Азыр ошо менен иштеп атабыз. Азыр проектини где-то бир жарым жылда бүтөбүз. Проект өзү ошондой. Чоң. Негизи бул проекттин баары да бир жылда бүтөт. Бул макулдаштырып өзү жана айткандай проект эме да. Өзү убактысын аз эле кетет. 2 ай 3 айда эле чийип коебуз. Бирок жанагы макулдаштырып, тияка менен руксат алып, тиги закон, бул менен, тиги менен, анан экспертиза, ушул менен баарын келгиче эле 1 жыл болуп кетет да. Дагы бул Бишкекте эң мындай кооз имаратыңыздын, кооз эмгектериңиздин бири жанагы Сүмбүл банясы деп ойлойм да. Сырты башкача. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, аяктан эмнеге ошондой илхом келди, эргүү келди, эмнеге аны ошондой жасайын дедиңиз же муну атайын заказчиктер менен иштедиңиздер? Ооба, ал баня бүгүнкү күндө аябай мындай талапка жооп берип иштеп атат. Элдин баары мындай ыраазы. Жакшынакай мындай ал спа комплекс деп коебуз. Аны жасап атканда эми заказчиктин дагы эрки жакшы экен. Ушундай жасайм, ушундай задание берди. Мен алып аны жанагы эле эмеден баштайм. Жайгаштыргандан. Жайгаштырып баштагандан кийин анан жанагы функциональный зона деп коет. Бөлө баштайсың. Баняныкы оор да проектиси. Мындай үйдөгүдөй офистейде эмес. Алда кичине көбүрөөк технология колдонот да. Анткени жанагынча ысык суу, муздак суу, тиги парилкадан буга, анан бассейн, тигин баарын вентиляциянын баарын чогуу иштетиш мындай бүттөй көп жумуш да. Анан атайын биз баняны чийиш үчүн мен ошо Украинадан специалисттерди чакырдым да. Андай баняны оңой менен чый албайт экенбиз. Анан мен ошо технологторду чакырдым. Алар жардам берди. Ошолор аркылуу анан проект жасап, жанагы фасад, ички бөлгөндөрдүн баарын тең мен өзүм мындай бөлүштүрүп, мисалы 100 кишилик эркектер, 100 кишилик аялдар, ичинде обязательно жанагы бассейн, жанагы мындай чоң болуш керек. Пол менен бассейндин мындай борту болбош керек. Ошо детальдардан бери көңүл бурдук да. Анын ичинде кинотеатр болуш керек. Кинотеатрдын шарты жанагындай чоң экран, жатып эс алган, ичиндеги жакшы кухня, ушундай жанагынча парилка иши. Максаты мындай болчу да. 100 адам одновременно киргенде дагы как будто 10 эле адам жүргөндөй. Түшүндүңүзбү? Азыр деле ошондой. Азыр 100 адамды одновременно киргизсеңиз, оно тамак ичип аткан болот. Оно кинотеатрда, 5-өө, 3-өө массажда, 2-өө соляный комнатада, 4-өө башка бир парилкада, 3-өө башка бир парилкада, 1-өө дагы 5-өө кинотеатрда. Ошонун баарын эсептеп атсак, как будто никто друг другу не мешает да, эч ким тоскоол жок да. Мындай жакшы проект деп ойлойм бүгүнкү күндө азыр шаарда. Дагы заказдар бар, бирок бүгүнкү күндө аябай жакшы мен мындай сыймыктанам да кээде ошол проект менен деле. Мындай архитектурадан дагы өзгөчө ошол баня жагы технологичный проект катары мындай айтсак болот да, жакшы деп.
Мындай карапайым адамдар кайрылса болобу же силер жалаң гана ушундай чоң долбоорлор менен иштейсиңерби? Болбойт да аларга вообще. Неге? Аларга кантип болбогон аларга. Тамашалап атпайбы? Сөзсүз да кайрылат. Достор, туугандар, баары тең кайрылганда кандай кайрылат? Үйүмдү чийип берип, чакан үйлөр бар го. Өздөрү салып жүрчү. Ошолорго чийип берем, жардам берем, мындай деле жардам беребиз чийип. Консультациябызды деле айтабыз, мындай кыл, тиндей кыл деп. Анан бир условиямды айтам бирок мен айткандай болот дейм. Эгер азыр өзүң чампалап салып алып, анан урмат чийип берди деп эгер Уят кылмагыла дейсиз. уят кылмай жок анда дейм. Сразу өздөрүнө эметет да мындай, уже карманып калат да. Деп достор деле кайрылат. Айтам, бир проекттерди көтөрүп алышат, момундай үй салгантам дейт. Анан эмне кылайып берейин дейт. Эми кичине чийип эмет бербейсизби? Чийип берейин. Бирок мен айткандай болот. Десем анан деп калышат. Кээ бирөө макул болот, наоборот суктанып, кээ бирөө мындай рисковать этип, заказ берип жатышат. Мындай чакан үйлөр деле көп бизде. Башкача проекттер мененчи. Кээ бирөө макул болот, кээ бирөөнү мындай эле айтып коймай. Өзүң бүтүрө бер. Монуң баягы оңдоп кой, бул эшигиң мындай кылып кой, терезең мындай кылып кой деп ички бөлмөсүн бөлүштүрүп кой, мана калган архитектурасын өздөрү мындай жасап алышат да, өзү каалагандай. Просто бул дагы азыр маанилүү экен да, кийин бир нерсе болсо анан урмат чийген, ушинтип салган деп анан сөз кылбасын деп мен аларды сразу токтотом да. Азыр сразу билишет, деген мага кайрылганда эле же даяр келет, же жөн эле сурап коюш керек да, консультация кылып. Туята момунтип койсом болмок экен деп мындай өкүнгөн же уялган долбоорлоруңуз деле болобу? Бар да. Толтуран да. Билбей айтпай калам. Өтүп баратканда монтип атасыз. Кээде уялып кетесиң эми. Бирок көп жок. Мен башынан эле баягы айтып атпаймынбы, атам кичине жакшыраак эме берген да ошол жагынан. Анан бир-эки объектим бар. Чуть-чуть стыдно деген. Эмнеси жакпай калды байке? Эмнеси жакпай калды? Негизи эми клиент жакпай калды деп койбойм. Неге? Ушундай да болобу, клиенттер менен тил табышпай калган азап да? Проекттин баары тең клиент менен мамиле түзгөн үчүн болот да. Мамиле түзө албасаң проект болбойт. Анткени деген проекттен сырткары алар менен көп нерсени бөлүшөсүң, сырдашасың. Кээде чет өлкөгө чыгып көрүп келгенге чейин барабыз. Бир объектти салыш үчүн жүрү. Билет алып алып Дубайга барабыз, же Турцияга барабыз минимум, же Москвага барабыз. Такыр болбой калып, андан десе Алматыга барабыз. Ушундай да, атайын барып 3 күн көрүп, информация алып, маалымат алып, таанышып, анан келип, Америкада бир архитектор досум айтат, проект деген бул деген эки кишинин, бирөө архитектор, бирөө заказчик деп коет да, клиент. Эки кишинин долбоору да, экөөнүкү тең бирдей да. Экөөнүн проект кандай жакшы чыкса, эки адамдын отношениясы көрсөтүлөт да. Эгер проект начар чыкса, экөөнүн отношениясы дагы таасиринде да. Көз аялы бала жасагандай эле экен да. Ошондой да. Тарбия дегенде да. Кудайга шүгүр, азыркы күндө мен проект жасаган кишилер менен мамилем аябай жакшы. Даже дос да болуп калдык. Саналаш болуп. Ал эмне табышпай, ортосун табышпай каласыңарбы же сиздин эргүүңүзгө тоскоолдук кылабы же кандай? Эмнеден улам болот ал? Кээ бир аябай катуу эгоистический клиенттер бар да, өзүнүкүн бербеген. Мен андай кишилер менен иштеше албайм. Меники эле туура, сеники анча эмес дегенби? Анда бар дейм башка. Андай да менде мисалы потеря клиентов кээде мындай эсептегендечи келип кеткендер. Өздөрү кыйын болуп келет да, анан мен да кыйын болуп коем да. Кээ бирөө даяр келет, уже билет. Анда иштешип кетебиз. Кээ бирөө келип мындай мен заказ алганда адамды да карайм. Клиентти карайсыз, Клиент мага кылган мамилесин карайм. Мамилеси кандай? Анан жумушун алам да. Эгер мамилеси начар, анан монча төлөп атпаймынбы, мен баарынан көп төлөп атпаймын.
атаң баш бар чык жешке дейин. Чын ошондой да. Биздин жумушта дагы мамиле өтө жогорку деңгээлде турат. Биринчи орунда. Экинчи продукт. Японияда да ошондой да, мамилеге аябай көңүл. Мамиледен башталат жумуштун баары. Эгер мамилең жакшы болсо, жумушуң жүрөт. Анча-мынча жумуштун ичинде кыйынчылык болуп же бир мисалдар, проблемалар чыкса, жеңчү только мамиле. Башка способ менен жеңе албайсың. Башка маселе чыкса кырылып кетесиң да. Сон. Тиги сиз артыңызданчы мындай шакирттерди шакирттерди окутуп, ошолорду өстүрүп, өзүңүздүн билген, үйрөнгөнүңүздүн баарын аларга берүү деген нерсе барбы? Сөзсүз да мен тиги постоянно дайыма деп айтайын. Биздин компанияда жыл сайын практика студенттерди атайын чакыртып алам. Өзүм чуркап барып тиги ректорлоруна берчи 5 бала мага келсин деп. Көнүттө калды. КГУстадан азыр Славянскийден келип 1 ай практика кылып кетет. Анан практика кылган балдарга айтам, эгер иштегиңер келсе, иштегиле калып деп. Бүгүнкү күндө мисалы көчө мурда күнүнө 3 баланы жумушка алдым, стажировка кылып. 3-чү курстун балдары экен. Аябай ышыктары бар. Аларга дагы туура түшүндүрүш керек да, архитектор эмнеге болгонтасыңар дегендичи. Сен даярсыңарбы вообще ошого? Сен ошол менен жашаганга даярсыңарбы? Же бүгүн эртең иштеп коюп анан башка жумушка же Москвага кетесиңерби кайра иштегени? Сен өзүңөр психологически даярсыңарбы? Архитектор болгон десек даярбыз. Мен анан жолдорун айтпайм. Бул татаал анан бирок кызыктуу профессия да. Жакшы, сыйлуу профессия. Бирок мунун жолу узакта аябай. Архитектор деп өзүңдү аташ, мен өзүмө дагы азыр архитектор деп айтыш кыйын мага. Момундай имараттарды салган менен Заха Хадид деген бир аял киши кыйын. Основатель параметризм деген стилин каза болуп калды 2016-жылы. Ошо аял айтканда, мен 50 жашка чыгып өзүмдү кантип архитектор деп айтам деп. Архитектор деген бул эме да, кеч. Архитектор деген наам кечинен берилет. 50дөн ашкандан кийин анан айтсак болот, мен архитектормун. Бүгүнкү күндө биз азыр кичине мындай кандайбы кыйратпайлы, биз кичине мындай проектировщик эле болуп атабыз да. Жашоонун шартындагы тиги турмуштун бир жумушун аткарып атабыз болгону. Мейли, кээ бир жерден жакшы мындай аракет кылып атабыз, биз дагы өзүбүздүкүн бербей. Бирок баары антпейт да. Көбүнчө кишилер келип, мисалы, жаш архитекторлорду давай, момчадан төлөйм, момча жасап бер деп тепкилеп чапкылап эле архитектордун жумушун жасап кетип калып атышат да. Биз болсо, биз баягы архитектор болуш үчүн, бул наамды татыктуу болуш үчүн буга дагы көп жыл керек да. Мен деле азыр эметпейм мындай, мен кыйын архитектор болуп кеттим деп. Буга дагы 20 жыл керек го дейм бери жагда мага. Андан кийин мындай бир нерсени түшүнүп калгандан кийин анан айтабыз го дейм. Азыр эми бүгүнкү күндө буга мындай катуу айтканда тиричиликтин жумушун аткарып атабыз. Мындай башымдычы мындай кылсам элечи. Сиз чийген үйлөр турат экен да, буякта, тиякта. Ошол буларды чийгенбиз, ошол. Анан бирок турак жайларда булар эми биз чийген, салынган, тияктагылар да салынган ошол. Биз менен бизде дагы аябай конкуренция бар архитекторлордун арасында. Аябай бири-бирибизди сыналайбыз, карайбыз. Жакшы жасаса суктанып мактайбыз. Жаман жасаса критиковать этебиз. Тээп чапкылап, бит эле кылдың. Биз дагы ушундай кылып атабыз. Эми биздин максат ушу архитектура шаарга бир кошумча бир маанилүү салым болуш керек деп ойлойм да. Биздин имараттар бул калат да булчу. Бул эртең эч качан 1-2 күндө ала албайсың. Бул ошо теден калат 50 жылга бери жагы эле. Тетиги жана желмогуздай кылып жасаган архитектор деле калыш керек да тарихта долбойт. Аны дагы алар эми калтырып. Мен эмесмин дейт да аякта.
Мен эмес? Мен эмесмин деп мен ушинтип андай деле көп мен кээде ошол балдарга деле мындай кээде сүйлөшүп отуруп калабыз баары менен мамилем жакшы жакшы кээде урушам койчу дейсиң кантип неметтиң десем Отуруп жейди келесиң ана кээде күлүп жооп берет да майла жок эми эмне ыйламак белем күлүп жооп берип анан кээде мындай тепкилип чапкылай берем да мен да сөз беретчи койчу жазабай эле койбойсуң анда депчи мындай ушундай да жаңы турак жай үй бул Бул да сиздин эмгегиңиз? Platinum деген үй мындай 14 кабаттуу атайын бул кичине современный деп коет мындай заманбап стилде салынган үй атайын мындай башка өлкөлөрдө отельдер болот го гостиницаларчы 4-5 звездан ошонун стилинде кылып жасаганбыз да Ти объектиңиз башка экен, бул объект башка экен, бул башка экен. Мындай стилдер бири-бирине окшошпойт экен да бул. биз баягы биз архитектор болгондон кийин мен ошол жакта аябай кичине көңүл буруп карайм да кичине окшоштурбайчы эми бул үйдү наоборот эми көп эмелер уже колдонуп эме копировать ужечи башкалар ужечи Урдап атчабы? урдап атышат ужечи бир четинен сыймыктанасыз бир четинен эметип атасың да анан жана айткандай ар бир үйгө мындай чын жүрөктөн мындай ички дүйнөңдү аябай тазалап алып от души эме кыласың да мындай отуруп алып кофеңди коюп музыканы кичине коюп коюп анан Эргүү мененби? өзү илхом алып алып тиги сонун кадимкидей тиги ыр жазгандай эле бул деле чыйын чыгарма да бул дагы отуруп алып биздики кичине оор болуп кетет бул деген жерге иштейсиң да карта менен аябай бул архитектура деген бул билинбегени менен аябай точный наукага да кирип кетет да Муну эсептегениң, расчетуңар канча? ушунун проекти ошонун баары тең эсептелет жерге кандай отуруш керек бизде деген миллион деген документ бар нормабыз бар ошого шарттарга келтиргендей кылып эртең пожаркадан өтүш керек санэпидстанциядан өтүш керек инсоляциядан өтүш керек градостроительный норма генпландан өтүш керек ошонун баары тең учитывать этилет андан тышкары технологический жагы отоплениясы кандай болуш керек электричествосу кандай болуш керек суусу кандай болуш керек канализация кандай кошулабыз алыспы жакынбы ушундай да өзүнүн трансформатору болуш керек анан тигиндей запасной резервный отключение да питание деп коет биздечи мындай свет өчүп калса эгер мисалы лифтте кетип баратып же освещенияга атайын генератор коюлган да элдер мындай тоскоол болбосун депчи Бака уна киргизип эткенсиз да? Мен көбүнчө проектлеримде мындай двор без машин деген орусча айткандачы бирде проектимде дворго машина кирбейт мен өзүм жашап аткан үйдөн баштап 2013-жылдан бери бирде машина проектте биз ошону концепцияны аябай карайбыз да заказчикке сразу айттым двор кирбейсиң машина бияка парковка коюлса болот да 15 машинечи ошол мындай балдар ойногонго элдер эс алганга ары бери чыкканга бул деген эме да баягы Элдин ыңгайын көбүрөөк комфорт болуш керек анан безопасность болуш керек да элдерге да баары теңчи бүт баары элдерге болуш керек да мындай элдер максималдуу мындай рахаттанып жашаш керек да мен ушундай үйдө жашайм сыймыктанып мындай өздөрү да бактылуу болуш керек да кичинечи мындай алгандачы биз ушундай мындай кылып оформлениянын баарын тең ушундай кылып бул бүткөн үй элдер уже жашап атат ремонт кылган полностью иштеп атат кээ бирөөсү ремонт кылып атат ушул анан мунун деле архитектуранын күнгөй тескейи бар да саясатка дегеним саясатка ушундай чыгармачыл адам ушундай өзгөчө таланттуу адам чоп потерял дейм аяктарында сутук айттыруу деңгел эмне бар дейсиңби эмне бар да туура айтасың чын эле барып эле койчу деңгел ойлонуп атам мен дагы эмне болсо отказ берип салганбы барбай болду айтты бияка деп чын эле эме элдимар эле ушул суроону бере берет экен да эмне бар саясат курмат эми баары эле жакшы го эми тиякпаяң жакшы өзүң жүрөсүң го деп элечи анан
бир себеби эме болуп калды да, бир бул да бир шанс катары карап атам. Биринчиден почему бы не попробовать депчи. Экинчиден болсо биз баягы архитектор мындай просто эле значок тагынып мен урма депутат мындай болгон үчүн элеби или эмнеге мага ал ерунда. кереги жок? Значок, мычок дегенин баары тең эч кандай бир эле максат болсо, эгер өтүп Кудай буйруп өтүп калсакчы, бизден архитектура чөйрөдөчү көйгөй мындай. Чачтан көп. Аякта деген закондорубуз бар, нормаларыбыз бар. Архитекторлордун мындай мага окшоп, ладно, мен да кичине эметип атпаймынбы? Көп архитекторлордун деңгээлдерин мындай эч ким карабайт. Баары тең эптеп эле мындай да, мындай Шаардын козун карашып сабачник кеткенде. катары эле эметип койгондо бүт архитекторлордун авторитетин көтөрүш керек. Кыргыз архитектурасын дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш керек. Кыргыз балдарды дүйнөлүк архитектуралык университеттерге окутуш керек. Бүт баарын өстүрүш керек. Бишкекти дагы коздош керек. Болбосо дагы чоң шаарларды улап салып архитектурасын мындай жогорку деңгээлге чыгарыш керек да. Элдер чет өлкөгө барганда архитектурасын көргөнү барат да. Биринчи максат. Мисалы Дубайга барсаңыз, же Стамбулга барсаңыз, же Нью-Йоркко барсаңыз, Нью-Йорктун бир кафесине кирип отурган эмес, ошо Нью-Йоркту көрүш үчүн барышат да. Дубайга десеңер эми аттракцион это само собой, но баары тең архитектурасы. Стамбулга барсаңар баары илгерки архитектура, баягы Осман империясы, андан кийин ошо Султан Ахмет тиги болуп, ошонун баарына барып атпайсыңарбы? Бишкекке келгенде дагы өзүнүн бир архитектурасы болуш керек, концепциясы болуш керек, стили болуш керек. Элдер келип туристтер кылып, жанагындай селфи кылып, бир нерсе кылып ушундай жүрүш керек да. Архитектурасы мен ошондой карайм да. Тияка барып алып анан тиги өзүнчө эле господин болуп, анан сиз айтканда значок мага бир тыйын ал. Эгер ошондой маселе болсо, мен лучше сдам этот пост. Рахмат жигиттер, мага жарашпайт экен деп эле кете бериш керек. Аякка барсак кичине маселе чечиш керек да. Туура. Хотя бы өзүм жактагы, өзүм архитектурада, курулуштагы бизде деген итте көп документ. Көйгөйдү процессти айтсакчы, 95% проект эмеден турат да, бул көйгөйү да. Ошону чечип келебиз да, тигини алыш керек, муну алыш керек, тиги менен согласой, муну согласой, тиги процесс аябай чоң да. 5% почти, 5% это проектке кеткен убакыт. 95% жана кагазга көйгөй, маселе тетиги макулдаштыруу, чечүү, руксат алуу, ошонун баары тең 95%. Проект 5%. Көрдүңүзбү ошондой да? Азыр болсо мисалы бизде закондор бар. 10 жылдан бери кабыл алып жазып градостроительный кодексти. Элестетсеңер? Просто кабыл албайт. 10 жыл болду. Байке булардычы, бул ар бир объектиңди патенттейсизби? Бул патент ошол башка чет өлкөдө эме болуп коюшат да, мындай. Сертификат жазып коет атайын. Эмеге чапта бизде азыр ошону баштап атабыз. Мен заказ бергем. Зданиянын жанында эме болуп да, мисалы проектировал такая компания, главный архитектор Карбаев Урмат деп турат да, мисалы. Ошондой алып чаптап, ошондой брендировать этебиз да. Үй-бүлөн ар кайсы биз жасаган имараттын баарын тең ошондой кылып патенттебейбиз, бирок биз автор катары өмүр бою биздин автордук укугубуз менен кала беребиз. Жок, эми сизди мындай неме копировать этип атышат да, кандай окшош кылып, ордап. Бизде ошону көзөмөлдөш да кыйын да. Башка бир жерин өзгөртүп кетишет. Обязательночы. Же этажныйсын азайтып кетет, же эметип кетет. Ошо менен анан биз деле унчукпайбыз. Биз чети сүйнөсүн, пусть копирует. Немечи, аябай бизде архитекторлорду бир баамдап байкап, таразага салып көрүнөр, мындай таланттуулар барбы? Иргесе болобу? Кооз нерселерди жасатып ошолор менен. Бизде деген таланттуу архитекторлор аябай көп. Байкелерим бар, өзүм курактуу досторум бар, коллегияларым бар. Мен бир агай, мени окуткан агай өткөн жыл өтүп кетти. Байгожоев Ороз деген. Менин
Эмен менен ал агай Кыргыздын эң кыйын архитектору ошол болчу. Мен ошонун колунда 5 жыл окудум. Мастерскойунда баягы жашап, ошол жерде иштеп, күнү түнү. Мындай сен айткандай эчтеке жакка басмай жок, только ошол жакта иштейсиң. Аякта деген эми мурда деген азыр баары эле студия, там офис болуп калбадыбы? Аякта анда архитектура мастерской болчу. Жанагы эле мастерской деп аталчу, ошол жака барасың, макет жасап, проект жасап, бир нерселерди кайра үстүнө катайтып чийип, ошонун баарын тең 5 жыл үйрөттү да. Ошол агайым мисалы мага көп эме берди да. Кандай бул кесипти сүйүш керек, сүйбөйсөң бир тыйын да не получится. Эчтеке эмес да, жөн эле анда собачник айланасың, эптеп эле бирөөнүн оокатын бүтүрүп бергенге эптеп бир кичине нан тапканга акча таапчы. Жумушуңду сүйгөндө каныкидей өзүңдөй саласың, анан тиги жактагы бир нерсе окшошуп атса, ал жакта ыраазы болот, элдер ыраазы болот. Бир четинен аябай сонун да. Жумушуңду сүйбөсөң эчтеке болбойт баары. Канча аракет кылсаң да эчтеке чыкпайт да. Ал бир четинен сүйүш керек. Жанагы Стив Джобс айткандай, эмеге маани бериш керек да, продуктка. Акчаны ойлосок, эгер акчага биринчи ойлосок, анда продукт не получится да. Туура. Продуктун ойлосок, акча өзүнөн өсө эле келет да. Ээрчип кирет. Туура айттыңыз. Ошондой менин дагы максатым эме да, өзүмдүн келген, колуман келген бул эме чыгармачылык жумушпу же архитектурамбы максималдуу элге мындай жеткиликтүү, түшүнүктүү, ана кооздугу менен, шарттары менен жакшы ыңгайлуу мындай ушундай кылып чийип куруп көрсөткөн да. Менин баягы сөзүм, менин зданиям менен да. Ооба. Жалпы жонунан канча объект салдыңар, канча объект чийдиңер? Жалпы жонунан мен где-то бүгүнкү күндө 1,5 миллион квадрат проект чийдим. Ал деген бүгүнкү күндө өтө жогорку деңгээл. Өтө. Мындай саналуу эле компаниялар бар, андай деңгээлге жетеби, жетпей ошо билбейм. Анан өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, биз одновременно бир убакта 8 проект менен иштейбиз. Биздин компания 8 проектти сопровождайт одновременно. Бир убакта баарын. 8 башка. 8 башка. Бирин кайталабайт. 8 башка клиент, 8 башка архитектура. Клиент Анын ичинде бирөө жилой комплекс килтеген 2 гектар жерге. Бирөө көлдө 10 гектар жер пансионат сыяктуу комплекс. Бирөө мектеп 5 гектар жерге тетиги тоонун боюна. Бирөө футбольный стадион. Бирөө болсо офис. Бирөө болсо спортивный центр. Ар кайсы назначение көрдүңүзбү? Оор. Бирөө болсо мындай чакан үй болот. Ошонун баарын тең отуруп алып мындай. Так, бүгүн мону бүтүрөм. Бүгүн мону. Анан ошол маселелердин баары аябай көп чыгарылат да. Кызыктуу бир чети. Мен мындай эметпейм да, мындай сыймыктанам наоборот. Ушунча жумушту алып иштеткенге. Мен бир деңгээлди мындайга чейин көтөрөйүн деп атам да. Бир убакта одновременно 16 проект сопровождать эткенге. Бул Америкада ушундай кылып жазышат да, алар одновременно бир 30дай проекттерге чейин иштешет. Мисалы Дубайда, Японияда Никкен Сакке, Сом деген компаниялар бар да. Одновременно 50 проект сопровождать. Жүздөй проектини мындай сопровождать. Мурда таң калчумун. Кантип ушулар баарын жетишет деп. Жетишет экен да көрсөчү. Ар бирөөнүн өзүнүн баягы координаторлорун коюп, общий көзөмөлдөйсүң. Анан ушундай да, ал биздин азыркы эмебиз жакшы эле мындай. Канча үй салдык десек болот. Мактанып каламын го деп коркуп атам да ошол. Мактанып көрчүм, брат. Менин оюмча, биздикинде объем, биздин компанияда объем. Пока бир архитектурный компания бүгүнкү күндө жасай элек. Мындай айтканда, кыскача айтканда, объем менен биз
жыл сайын өткөн жылы 2019 жылы 300 000 квадрат проектти бүтүрүптүрбүз. 300 000 квадрат деген это мондай үйдөн 60 ал. Бир жылда. Бир жылда да. Жалпы жонунан канча жыл иштеп атасыз? Мен өзүм тетиги 2001-ден бери иштейм негизи. Компанияны алышып катуу иштеп баштаган мен 2007-ден баштап иштей баштадым да. 2007-ден кийинкисин алайын. 2007-ден 2021-ге чейин Кыргызстанда сиз эле ургансыз го? Азыр бүгүнкү күндө ковид болуп, пандемия келип эметип калбадыкпы? Кичине кризис наступать этип, келип курулуштун темпи ошол кичине азайып калды, бир канча процентке, 20%ке. Азыр бул эме уже бүтүп келип атпайбы? Азыр кризистен чыксак, кайра бум башталат да, бизде мындай курулуш тармакта бум деген сөздү колдонобуз. Аябай баары жалпы жөндөн баары тең аябай кайра көтөрүлүп баштайт да. Куй салып. Негизи элдер ойлойт тиги үйдүн баары эле салынып атат, квадратура жетпеми, алды да ашты деп ойлойт да. Элдин баарына үй бериш үчүн дагы 10 жыл тынбай салсак, ошондо гана жетебиз. Азыр эчтеке жете элекпиз, биз только показываем вид. Кээ бир, конечно, баягы жылына бир канча площадь берилет болду экен. Бизге деген дагы бир 20 миллионбу, ошончо же 25 миллион квадраттык эме площадь керек дагы үйдү элдин баарына. Үй салып бериш. Биз элестетсеңер, жылына эң кыйыныбыз 300 000 квадраттык проект чыгып атсак, 25 миллион квадрат канча жылда? Ошон үчүн курулуш тармагы жылына может мен орто эсеп менен айтканда 500 000 квадрат жылына эксплуатацияга берсек, 20 эметкенде ошол эле 20 жылда 20 жылда элде өсөт дагы потребность башталат, дагы муктаждыктар керек болот да. Ошондой да. Жакшы, жакты мага үйүңүз өзгөчө экен. Стильно, вкусно кылып турсуз. Аракет кылып атабыз эми баягы. Пока эми жакшы эле колдон келип атат эми. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн архитектордун дүйнөсү менен тааныштырдым. Сиздерге жакты деген ойдомун. Эгерде жакшы пикирлериңиздер болсо, комментарийге күтөбүз жана каналыбызга катталганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.